Assalamu alaikum hurmatlı Tez Xabar kanalının görüşçüleri, salamatsızlarmı? Bugün sizlerge Bişkek'teki Voyinantonovka'dagı Una Bazardın janındagı Vost konuşunan satıla turgan uy көрсөтөбүz. Una Bazardın janındagı svetoforda turabыз азыр. Дал ушул жерден сиздер солго бурулуп, Бишкектен келе жатканда тоону көздөй жогору чыгасыздар, түз бара бересиздер. Туғандар, бұл көчө менен Vost конушуна түз жогору чыгып келесиздер. Тетиги жерде оң жакта жаңы мектеп курулуп атат. Андан дагы бир аз өтөсүздөр, бул жерде чач алуучу салон бар. Андан өткөндөн кийин Мамуркожо атындагы көчө. Ушул жака күнчыгышка бурулуп ичкери киресиздер. Туғандар, кирип келдим. Мына ушул көчө менен түз ичкери кирет экенсиздер. Жолдун оң тарабындагы үйлөрдү карап келеңиздер. Алардын катарында мына 2 кабаттуу үстүндө мансарты менен, тактап айтканда 3 кабаттуу чоң үй особняк сатууга коюлуп атат. Жери кенен туғандар, бул жагында закрытый имараты менен кошумча чарба имараты бар экен. Аны дагы сиздерге көрсөтүп беребиз. Биз менен чогуу болсоңуздар ушул үйдү азыр аягына чейин көрөсүздөр туғандар. Ээси мени ушул жерде күтүп алды. Эжебиз, жеңебиз жанымда. Андыктан биздин суроолорго жооп берип азыр көрсөтүп берет. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы. Жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Бул үй 3 этаж ошондо? 3 этаж. 3 этаж. Үй бышык кыштан курулган экен, а? Ооба. Сырты жылууланганбы бер жагы? Жылуулантып койгонбуз. Кышкысы жылуу, жайында салкын. Жакшы. Көчөгө мына асфальттын калдыктары төшөлүп анан тегизделиптир, а? Почти асфальт болуп калыптыр да. Асфальт болуп калды. Машалла. Мына айланасы бүт пескаблок менен тосулуптур. Чоң дарбаза коюлуптур. Үйдүн алды бүт навес экен туғандар. Бул жакта да сыртында дарактар бар экен. Бул жагы эми кайерге чейин барат? Мына контейнердин аркы бурчуга чейин барабы жер? Аркы бурчуга чейин барат. Жакшы экен анда. Бир чекеден көрө берели. Бисмиллахиррахманиррахим. Сиздердин тойлор боло турган куттуу үйүңүздөргө кирип келе жатабыз. Үйдүн алдындагы чоң навестин астында брусчатканын үстүндө турабыз туғандар. Сырттан киргенде оң жакты караңыздар. Үй менен дуалдын ортосунда 1,5 метрге жакын аралык бар экен. Бул үй өзү канча курулган узун туурасы? Узун туурасы 8-10. 8ге 10. 8-10. Мына уланганы кошпогондобу? Кошпогондо. Кошкондо 8ге 14 болуп кетет где-то. Канча квадрат чыгат анан үй? Үй где-то 220. 220 квадрат, деңиз, а? Мына ягынан кирет окшойт, а? Бул жагы дагы дуалы үстү жагы бир лестница сыяктуу курулуптур. Проект бир башкача проект экен, а? Так, мына караңыздар. Биз азыр үйдүн бул жак төрүнө өтүп, күнгөй бет жагынан сиздерге көрсөтүп атабыз. Негизи кире бериши мына ушул жер экен. Ушул эшиктен кирели дагы азыр бөлмөлөрдү бир чекеден көрсөтүп чыгалы, анан кийин кошумча курулуштарды сиздерге көрсөтүп беребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, кирип келдик. Киргенде эле оң жакка бурулуп, үстүнө тепкич менен жогорку кабаттарга чыгат экенбиз. Бул жер негизи тамбур, прихожка деп койсок болот экен. Отопление бар экен, а? Бул жагынан жарык кирет экен, таза аба кирет экен, терезе коюлуптур туғандар. Мына бул төрдөгү оң жактагы эшиктен буяка кире турган болсок, так, кухнясы экен. Бул жагы эми палтарашка астыңкы кабат турбайбы, а? Эң астыңкы кабат салкын кабат экен да. Туғандар, мына кухнянын рабочий зонасы ушул жагында экен. Бүт эмерек кухня техникалары менен коюлуп, суу фильтр бардыгы коюлуптур, а? Так, төрдөгү бөлмө, кандай бөлмө? Тамак ичкен бөлмө экен, а бул? Чакан бөлмө экен. Мында да бир терезеси бар, отопление киргизилиптир туғандар. Сол жагында дагы бир бөлмө бар экен. Бул зал. Зал. Коноктор келгенде ушул жерге тособуз. Коноктор келгенде ушул бөлмөгө киргизет экен туғандар. Бул зал холл болуп эсептелет экен. Узун турасы 4-кө 6,5. Көчө жагында бир терезеси бар экен. Отопление батареялары чоңунан, чөгүннүйүнөн коюлуптур туғандар. Полу болсо ламинат экен, көрүп алыңыздар. Эми кайра эле артка кайтабыз. Мына эшиктен кирдик да азыр. Кирип эле сол тарапты карасаңыздар, бул жерге атайын суу чыккан раковина коюлуптур. Бул жагына кире турган болсок, бул жагы эмне болуп калат? Караңгы. Жанабы? Так. Як идиш аяктарды, посудаларды койгонго. Сыкылат экен да, Идиш аяктар тизилген. Идишкана экен туғандар. Көрдүңүздөрбү? Идишкана экен бул жагы. Бул жакка жүрөбүз. Бул жерде эмне бар? Это душ. Ванна душ бар турбайбы? Санузел. Ажаткана, буягы раковина, күзгү төрү жууна турган жай экен туғандар. Муну да көрүп коюңуздар, бир кафелденип жасалыптыр. Так, үйдүн отоплениясы жакшы эле, кышында жакшы ысытабы? Жакшы ысытат, аябай. Так, эми жогорку кабаттарга чыгабыз.
Так, жашай турган кабатка. Туугандар, мына жерге чыкканда, бул жерде дагы терезе бар экен. Бүт гүлдөр коюлуптур. Бул эшиктен кире турган болсок, бул жерде ортоңку бөлмө. Төрүнөн жогорку кабатка чыгат экенбиз. Азыр бөлмөлөрдү чекеден көрсөтө беребиз. Оң жактан баштайбыз. Мына бул бөлмө. Бир спальня экен, э? Бир спальня. Детскийби? Детский. Детский. Uzun turası 4.20'ga 3 eken. Tuğanlar bunda bir terezesi var eken. Dualı bir katar şıvalıp şpatlovka verilip kraskalanıptır. Pol ne? Laminat. Laminat. Germanski. Germanski laminat mı bunlar? Ага. Eşikleri çıkaç eşikleri eken. Çıgaç işte. Büt çıgaç. Büt çıkaç eşikleri eken. Zal bir yakta da var Turbay. Zal. Yani aslında zaldın üstü Turbay ya bu. Бул 5 пармак кээде ушундай беребиз да бул жерге. Bu sıylı konaktordan bölmesi eken. Zal eken Tuğanlar. Konok bölmesi көрүп турасыздар. Bunda da şu köçe жагында bir çoğun terezesi var eken. Patologtoru büyüt gipsa karton менен мынандай формаланып, тепкиш болуп жасалып, чоң жанагындай пультовой люстралар коюлуптур Туğanlar. Полу ламинат экен, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бөлмө чоң чындыгында. Эми бул жагына кирели. Дагы бир бөлмө бар экен мында. Бул да спальня экен, Бул күнгөйбет жагында, күн тийген жагында жайгашыптыр. Туğanдар, uzun турасын айта турган болсок, 4.5 3 экен бул. Отопление киргизилиптир. Башка бөлмөлөрдүн ремонтуна окшош эле экен. Эми тепкиш менен жогорку кабатка чыгабыз. Мындай кара жыгачтан жасалганбы, жаңгактан жасалганбы тепкиштер, Бүт жыгачтан жасалыптыр Туğanдар. Экинчи кабатка мына чыгып келдик. Бул экинчи эмес, 3-чү кабат болуп калат, мансард болгондо, Мына мансард кабатка чыктык. Бул жер атайын 3-чү кабаттын холу. Телевизор коюлуптур Туğanдар. Бул жакта да 3-4 бөлмө бар экен, чекеден тааныштыра берели. Мына бир спальня экен, Охо, гардеробный бар го, турбайбы ичинде? Кийим кеченин баары ичинде. Бир бөлмө. Мебель калат. Жакшы экен, мебель калат Туğanдар. Мына бөлмө бир чоңураак спальня экен Туğanдар, көрүп турасыздар. Uzun turası bir 5'e 4 20 kvadratın tekerегинде чыгат. Мында бир терезеси бар экен. Тетиги төр гана үстү жагы мындай нар жака кесилип жабылган. Бул жака жүрө турган болсок, дагы бир бөлмө бар экен. Бул да спальня турбайбы, детский, Бу жака да шкаф күпе коюлуптур Туğanдар. Бардыгы калат дейт. Мына биз биринчи кабатты, экинчи кабатты, үчүнчү кабатты бүт көрсөтүп чыктык. Эми сыртка чыгабыз. Үй канча квадрат чыгат дедиңиз? 220 kvadrat çıgat eкен. Uzun tuğraсын uqtuңuzдар, проектсин, ремонтун, планировкаларын бүт барын көрүп чыктыңыздар Туğanдар. Эми кошумча курулуштарды сиздерге мындай төкпөй, чачпай, чекеден шашпай көрсөтүп берели. Сыртка чыкканда эле бул жерде тапчан бар экен. Тапчандагы өтө бийик эмес, өтө пас эмес, мындай орто жасалыптыр, кенен экен Туğanдар. Ушул жерде эле чай ичип эс алып отурганга жакшы экен. Шарт түзүлүптүр. Анан сырттан кирип келгенде сол тарапты караңыздар. Кирдиңиздер дейли, сол тарапты карасаңыздар, бул жагында атайын жашыл аянтча бар экен. Булар эми голубой ел окшойт, Ооба. Ийне жалбырактуу арча дарактары отургузулуптур. Бул жакта кошумча курулуштарды анан көрсөтөлү. Ага чейин мына жакты көрүп алыңыздар. Огород бар экен, жүзүмдөр өстүрүлүптүр. Навес бул жака чейин уланыптыр. Эми бул жакта кошумча курулуштарды да чекеден көрсөтө берели. Так, отопление каякта? Түз барып оңго киребиз. Так, мына жака кирет экенбиз. Светтерин жандырып койсоңуз, Так. Чоң печка коюлган турбайбы? Аябай чоң печка коюлуптур. Кышында спокойно ысытабы? Келиңиз мага жакын жүрүңүз, сураныч. Сиздин үнүңүздү эл угуп турсун. Ыстат, жакшы ыстат булар. Көмүр менен электрический бар жокпу? Электрический жок, көмүр менен ыстат. Только көмүр. Көмүр менен. Насостор бар, бүт иштейт. Бардыгы иштейт. Бул жагы котельный, Туğanдар, көрдүңүздөрбү? Бул жагында болсо анын карама каршысында. Очок гана курулуптур, анын эшигинди ачып коюптур. Бүгүн мына арапа күнү токоштор бышыптыр Туğanдар, көрүп турасыздар. Охо, чайкананын очокканасы го биягы. 5 казан го, 1 2 3 4 5. Чай казан деп. Бүт баары бар турбайбы? Нарагы эмне болуп калат? Аяк эт гана, эт бөлүп. Эт бөлө турган атайын бөлмөдө. Жакшы экен. Мына очок гана кенен болуп тур. Той топур өткөргөнгө аябай жакшы экен. Казандар бүт калат. Мына жакта эмне бөлмө бар? Бияк не складпы же ошо эт бөлмөгө бияк менен киреби? Отун гана. Генератор коюпсуз го? Генератор бар. Свет өчкөндө ушу менен иштейт. Үйдү кенен жарыктандырабы? Кенен бардыгы иштейт, жетишет бүт бар. Бардыгын. Жер канча? 7 соток деп атасызбы? 7,5 соток.
7,5 сотық. Документтері тақы бар? Қызыл кітаптары бар? Кызыл китеби бар. Анын үстүндө кичине эмен айта кетем, мунун үйдүн эмелери ортосунда плитка бар, бүт бетон менен плитка менен коюлган. Бүт биринчи этаждан экинчи этажга чейин плитка. Заводской плита перекрытие. Ошондо бүт. Жакшы. Камера наблюдениялар да бар экен, а? Камера бүт эмелер да бар. Датчик движения, сигнализациялар бар, бүт бардыгы бар, иштейт. Сигнализация, датчик движенияга. Анан камера противопожарный сигнал бар дейт тугандар. Камера көзөмөлдөрү ар жерге коюлуп тур. Мына көрдүңүздөр, мына жакта бак бар экен. Эми тетиги төрдөгү кошумча курулуштарды өтүп сиздерге көрсөтүп коем. Мына жерге түрдүү гүлдөр отургузулуп тур. Ал жака негизи дарбазанын алдына келип, мына тротуар менен түз нары өтөт экенбиз. Бара берели, жакындай берели. Бүт көрүп алыңыздар, тугандар. Сатып алсаңыздар, кенен жашайт экенсиздер да үй бүлөңүздөр менен. Та, биягы туалет экен, а? Бул жагычы? Баня бул жак. Рабочий? Не рабочий? Рабочий. Бияктан от жагылабы? От жагылап, раздевалкасы, чайкана турган өзүнчө, анан эмеси бар, пайкалкасы өзүнчө адемде. Биягы эмне? Ал мурун топко болгон, бул жак асты эме болгон, теплица кылганбыз биз. Козугарын өстүргөнбүз мурун. Козугарын өстүрүп, бая закрытый теплица болгон турбайбы? Машалла. Сонун турбайбы? Ого. Мына вытяжкалар да иштейби? Иштейт, бардын вентиляторлору бар, полный иштейт. Могулар душ эме дождик токот, жамгыр жагдырышып. Шулардын суулары келип бүт иштейт. Ушундай кылып козугарын өндүрөт экен да? Иштетсе болот, бундан иштеткенге азыр эме шартыбыз жок болуп атат. Склад болуп эле турат экен да бул, э? Болуп эле турат. Бул узун турасы канча чыгат? Узуну 15, 14, биягы 4 ушундай. 4кө 14 аябай чоң. Мына козугарын өндүрүп бага турган, бизнес кыла турган чоң помещение экен тугандар. Атайын вытяжкалары менен мына жамгыр жаадыра турган атайын суу трубалары менен экен бүт системасын жасап коюптур. Сиздер үчүн даяр экен. Эми мунун үстүн көрөлү. Үстү жагы кандай болду экен? Үстү дагы ушундай эле. Үстүгө могул жерден чыгабыз да? Та, үстү деле асты канча болсо ошончо турбайбы, э? Биягы склад экен, э? Бул жакта эми асты үстүн неме кылып койсо болот, үстүн бүт. Дагы үстүнө дагы этаж салса да болот да, бетон менен куюлуп жасалган чекелеричи. Сейсмопоезттери бар экен. Бар. Аябай кенен швейный цех ачып койсо болот экен, э, тугандар. Киргизсе болот жасап. Жасап квартирант киргизип койсо деле болот дейт. Бул жагында ушу 3-4 форточкасы бар экен. Потолоктору бүт ОСБ менен жасалыптыр, астына стяжка коюлуптур, аябай жакшы. Плитка коюлган. Плита коюлган. Плита коюлган, булар полный плита коюлган. Плитанын үстүнө анан стяжка коюлуптур да. Тегизделиптир. Эми артка кайтабыз. Сыртка кайра чыгалы тугандар. Бүт баарын сиздерге көрсөттүк. Бул жерде мына бактарак атайын суу чыга турган, суу чача турган трубалары дагы коюлуптур. Бул жагы тооккан экен, а? Жакшы. Келиңиз, баарын көрүп чыктык. Суу, свет, отопление бүт баары бар экен. Септик бар, септик? Септик бар, 2 септик бар. 2 септик Бир бар. септик бээде чоң септик, могу турба турат го. Ошонун жанында септик бар. Бирөөчү? Бирөө мына жакта. Канча дейсиздер эми? Үйдүн баасы канча? Үйдүн баасы 110 деп сурап атабыз, 110. 110 000 доллар. 110 000 доллар. Кеми болобу? Кеми бар, Сүйлөшсөк болобу? Документтери бар жайында? Документтери бар, кызыл китеби бар. Вариантчы? Вариант бар, сүйлөшөбүз варианттар чыкса. Машина көрөбүз, сүйлөшөлү, варианттар чыксачы. Шаардын чекесинен бош участок, квартира. Квартиралар болсо, квартиралар менен сүйлөшөбүз. 110 000 доллар, э? 110 000 доллар. Кеми бар экен, тугандар, сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул Чүйөр өнүндөгү, Сокулук районундагы тугандар, Военный Антоновка айылында деп коет. Военный Антоновкадагы Вост деп коет. Вост конушунда жайгашкан. Ортоңку көчөлөрдүн биринде экен. Авторыныкка жакын. Бул жерде конушка киргенде көрдүңүздөр, жаңы мектеп курулду, бирок толук бүт элек. Бүтсө, ачылса, аябай бул жердеги балдар үчүн жакшы болот. Анан авторыныктын жанындагы светофордун жанында мечит бар. Маршруттук каттамдар каттайт. Кыскасы, ала турган, жашай турган жакшы жерде. Мен анда жыйынтыктайм, башка сөзүңүз жокпу? Жок. Аманчылыкта көрүшөлү. Тугандар, бүгүн ушул үйдү баштан аяк көрсөтүп, сиздердин кызматыңыздарда болдук. Биз өз милдетибизди аткардык. Сиздер эми экрандагы номерлорго чалып, ээси менен сүйлөшүп, келишип алыңыздар. Мен анда жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө.